Эми жол эрежесин билбеген унаа башкаруучулар айдоочулук күбөлүгүнөн убактылуу ажыратылат. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Асхат Алагөзов Facebook баракчасына жазды. Анда 2025-жылдын 1-сентябрынан тарта жол эрежелерин билбегендердин айдоочулук күбөлүгү алынып, сынактан ийгиликтүү өткөнгө чейин кайтарылбайт. Буга айдоочулардын айдоочулук күбөлүктөрдү сатып алып, эрежени билбей автоунаа башкаргандардын айынан жол кырсыктарынын саны көбөйүп жатканы себеп болгон. 2020-жылга чейин айдоочулук күбөлүк 15-20 миң сомдон сатылып келгени маалым. Азыр бул көрүнүш токтоп, баары айдоочулук күбөлүктү чындап окуп ала баштады. Ошондуктан президент 1-сентябрга чейин ИИМ менен унаа мекемесинин жетекчисине бул багытта иш-аракеттердин планын иштеп чыгууга тапшырма берди. Алдын ала маалымат боюнча жол эрежесин билбеген айдоочуларды жол кайгыл кызматы аныктайт. Анда эрежени бузган айдоочулар токтотулган жерден жол эрежелери боюнча суроолорго жооп берүүгө милдеттүү болот. Жол эрежелерин билбесе айдоочулук күбөлүгү алынып, унаа мамлекеттик мекемесине убактылуу жөнөтүлөт. Бул процедуранын баары видео байкоо менен коштолот. Азыркы тапта тиешелүү мекемелер бул боюнча маалыматы жок экенин билдиришти. Бул өзгөртүүлөр боюнча биз деле бүгүн уктук. Бирок өзгөртүүлөр боюнча эми так маалыматты ошол убакыт келгенде же ошого чейин буйруктун негизинде маалымат бере алабыз. Сиздерге азыр келек ал боюнча? Азыр так маалыматыбыз жок. Жол эрежесин билбеген айдоочулар кайрадан сынак тапшырганда 500 сом, экинчисинде 1000 сом, үчүнчүсүндө 2000 сом, ал эми 4-чү жолкусунда 4000 сом акча төлөйт. Бул механизм айдоочулардын сынакка жакшылап даярдануусуна түрткү болсун деген максат менен иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө жаңыдан унаа башкаруу укугуна ээ болуп жаткан айдоочулар 177 сомдон экзамен үчүн төлөшөт. Эгерде ошол сынакка экзамен нарушение ошол сынак тапшыра турган болсо, ал бизге келет да сынак тапшырат. Сынактан өтмөйсөң, ал кайра пробасын ала албайт да. Сөзсүз түрдө экзамен тапшырат. Ал 10 жолу тапшырабы, 3 жолу тапшырабы, ал эми ошо адамдын өзүнөн зависит этет. Кээ бир адамдар азыр биринчи керүүл өтүп кеткендер бар да, азыр ошол экзаменге даярдыгы боюнчачы. Биринчиси. Кээ бир адамдар азыр бүгүнкү күндө даже 20 жолу экзаменге кирип тапшыра албай жүргөндөр бар да биздечи. Буга чейин үрөй учурган жол кырсыктарынын видеолору социалдык тармактарга тарап, анын ичинде адам өлүмү менен коштолгон фактылар да болуп келген. 2024-жылы Ош облусу боюнча 697 жол кырсыгы катталса, 350 учур унаалардын кагылышуусу менен коштолгон. Катталып жаткан ар бир жол унаа кырсыктарынын келип чыгуу себептери жана шарттары талдоо жүргүзүп, 2024-жылдын 12 ай ичинде жалпы катталган 697 жол унаа кырсыгы катталган. Катталган жол унаа кырсыктарынын түрлөрү: кагылышуу 346 учур, жөө жүргүнчүлөрдү койдуруу 206 учур, тоскоолукту койдуруу 37 учур, оодарылуу 63 учур, велосипед чендерди койдуруу 15 учур, жаныбарларды койдуруу жана башка учурларды койдуруу 30 учур катталган. Ал эми айдоочулар бул иш-аракет болуп жаткан жол кырсыктарын азайтарын айтса, айрымдары аталган механизм ишке жарабай турганын билдирди. Эми 1-сентябрдан тартпай эле койсо, антип сурак кылбай эле койсо болот го дейм. Эми баягы экзамендерден анын үстүндө кыйын болуп кетти го. Суроолор көп болуп атат, экзамендерден өтүш кыйын болуп атат. Эми жол эрежесин билбесе, жолдо авария болот. Тура эмес айдап салат. Жол пробка кылат. Ошондой да. Азыр бизде көрүп атасыңар да, азыр окуган деле, окубаган деле машина айдап атышат да. Ошого жылайтындар ДТПлар аябай көп болуп атат. Ушу ДТПлардын немесин аздык болгонуна өтө бул жардамы көп тиет да. Бул ким правиланы жакшы билсе, ошончолук авария аз болот деп ойлойм. Белгилей кетсек, УКМК айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктен коррупциялык схема аныктап, анда мекеменин бир эле филиалынан ай сайын мыйзамсыз 10 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты түшүп турганын аныктаган. Бүгүнкү күндө ага катышы барлардын баары кармалып, жоопко тартылган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, 2024-жылы 11 айда өлкөдө 6000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Андан 640 адам каза болуп, дагы 9000ге жакын ар түрдүү жаракат алган. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.